Саламатсызбы, урматтуу окуучум? Сиз менен онлайн курстук сабакты улантуудабыз. 7 мектеп лицейи, 7-класс, кыргыз тили. Мен Мадимарова Самара Мамановна. Эмесе бүгүнкү сабактын темасын жазабыз. Бүгүнкү сабактын темасы салыштырма байламта. Салыштырма байламтада эмне айтабыз? Татаал сүйлөмдүн тутумундагы баш сүйлөм менен багынкы сүйлөмдөрдү бири-бирине салыштыруу үчүн колдонулган байламталар салыштырма байламталар деп аталат. Салыштырма байламталарга канча, ошончо, кандай, ошондой, канчалык, ошончолук деген байламталар кирет. Булардын ичинен кандай, канча, канчалык байламталары багынкы сүйлөмдүн тутумунан ошондой, ошончо, ошончолук дегендери баш сүйлөм тутумунан орун алат да, баш сүйлөм менен багынкы сүйлөмдөр бири-бирине салыштырылуу өлчөө маанисинде колдонулат. Бирок алар өзара көпчүлүк учурда салыштырма байламталар аркылуу эмес, интонация аркылуу байланыш жасайт. Мисалы, сууктун ызгаары жаш балдарга кандай баткан болсо, чоңдорго да ошондой баткан. Чоңдор кандай кыйналса, жаш балдар да ошондой кыйналган. Демек, бул сүйлөмдөрдө баш сүйлөм менен багынкы сүйлөмдөр бири-бирине салыштырылуу өлчөм маанисинде колдонулуп жатат. Бирок алар өзара көпчүлүк учурда салыштырма байламталар аркылуу эмес, интонация аркылуу да байланыш жасады. Көрдүңөр бул сүйлөмдөрдөн? Кийинки салыштырма байламталар аркылуу баш сүйлөм менен тутумдашкан багынкы сүйлөмдүн баяндоочу шарттуу ыңгайдын сан мүчөсү менен аяктайт. Ошондуктан ал шарттуулук же мезгилдик маанисинен да алыстабайт. Бирок анын тутумунда салыштырмалуулукту билдирүүчү кандай, канча, канчалык деген байламталар баш сүйлөмдүн тутумунда бул байламталарга жооп катары салыштырылып айтылган ошондой, ошончо, ошончолук болгондуктан багынкы сүйлөм менен баш сүйлөм өзара салыштырмалуулук маанини камтыйт. Мисалы, кайсы жерин канчалык катуу сүрсө, ал жери ошончолук отко кактагандай ысыды. Салыштырма байламталардын сүйлөм тизмегинен алган орду туруктуу эмес. Айрым учурда баш жана багынкы сүйлөмдөрдүн араларында, көпчүлүк учурда баш сүйлөм менен багынкы сүйлөмдөгү менен баяндоочтордун араларында кээде бири багынкы сүйлөмдүн башында, бири баш сүйлөмдүн башында колдонула берет. Мисалы, канчалык мээнет кылсаң, ошончолук өзүрүң көрөсүң. Төө канча болсо, анын жүгү да ошончо. Карып жолдошу Бектурга канчалык жардамдашса, ал ага ошончолук ыраазы болду. Балдар, төмөндөгү эрежелерди эреже дептериңерге көчүрүп алууну унутпагыла. Демек, 249 көнүгө. Алган билимди бышыктоо көнүгүүсү. Сүйлөмдөрдү окуп чыгып, салыштырма байламталарды тапкыла, андан салыштырма байламталардын татаал сүйлөмдүн бөлүгүндө колдонулуп жаткандыгын аныктайсыңар. Баш багынкы болуп. Демек, мисалы,
Гүлсары кандай болуп карыса, Танабай да ошондой болуп карыды. Башкалар кандай жай бастырып баратса, Танабай ошолордой жай бастыра албайт. Мурунку секретарлар канчалык жакшы иштесе, ошончолук кадыр барк алчу. Эмесе кийинки көнүгө өтөбүз. 250-көнүгө. Алган билимди турмушта текшерип көрүү көнүгөсү. Окуп чыгып, татаал сүйлөмдөрдүн баш жана багынкы сүйлөмдөрүн тапкыла. Салыштырма байламдын кайсы түрү баш сүйлөмдө, кайсы түрү багынкы сүйлөмдө колдонулуп жаткандыгын аныктап, көчүрүп жазгыла. Сүйлөмгө балдар синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Генерал Черняев канчалык баарын көрүп турса да, ошончолук өзүн жеңил сезди. Уркуя кандай убада берсе, чоң мурунда өз убадасын так ошондой аткарды. Жылдар канчалык өтсө, адамдар ошончолук карыйт. Күчүм канча жетсе, ошончо окутам. Демек, бул сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, байламтанын кайсы түрү баш сүйлөмдө, кайсы түрү багынкы сүйлөмдө колдонулуп жаткандыгын аныктайсыңар. Мына ошентип бизге берилген убакытта соңуна чыгып бара жатат. Эмесе тапшырма алабыз. Тапшырма адабий китептерден салыштырма байламда катышкан сүйлөмдөрдү таап, 5 сүйлөм жазуу. Жана ал кайсы адабий китептен тапкан болсоң, андан ал китептин авторун жана китепти жазууну, китептин аталышын жазууну унутпа. Андан кийин салыштырма байламдын кайсы түрү колдонулуп жаткандыгын аныктап, сүйлөмгө морфологиялык талдоо жүргүз. Балдар, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө.